Кыргыз Республикасында айымдардын ишкердигин өнүктүрүү жана гендердик зомбулукту азайтуу боюнча коалициянын негизинде Сайкал Асылбековадан биз маек куралык деп чечтик. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизди биз ишкер айым катары таанып билебиз. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз жалпы кыргызстандыктарга. Кош келипсиздер. Мен ошол 2015-жылдан бери ишмердүүлүк жамаатында алектенип келем. Билим берүү тармагында Академия Роста деген кошумча билим берүү борборлорун ачканбыз. Анан франчайзинг система аркылуу өнүгүп келе жатабыз. Андан тышкары биз франчайз деген ушул франчайзинг маданиятын өнүктүрүү жана бизнести франшиза системасы менен жайылтуу, ошонун үстүндө иштеп келе жатабыз. Маегибизди улайлык. Кыргызстандагы ишкер айымдарга кандай тоскоолдуктарга учурашат көпчүлүк учурда? Менин оюмча, адамдын ийгиликтүүлүгүнө бул көптөгөн факторлор багыт берет, себеп болот. Булардын эң негизгилери адамдын өзүнүн аракети, өзүнүн кылган иштери. Анан көбүнчөбүз эле зона комфорта деген бар орусча айтканда, ошого түшүп алып эле анан өзүбүздүн көнүп калган жашоо ыкмабызга көнүп калып эле ошондой жашап жүрө беребиз да. Анан көптөгөн нерселерди эңсейбиз, байлыкты, ийгиликти, кооз шаарларга барганды, саякаттаганды жана башка. Бирок ошончолук иштегенге келгенде ошол зона комфортадан чыккыбыз келбейт да. Анан мен ойлойм, эң биринчиси ошол өзүнүн ички факторлорун карап, эмнеге ишти баштабай жатканын, эмне үчүн аракет кылбай жатканын, же болбосо эмне үчүн болбой жатат, не получается деп жүрүшөт көбүнчөсү. Анан кийин тышкы факторлорду карашыбыз керек деп ойлойм. Анткени тышкы факторлор микробизнес баштаганга Кыргызстанда баштаса болот да. Бизде шарттар аябай эле жаман деп айта албайм. Ошон үчүн каалоо болсо, аракет болсо, билим жана унутулуп ошону эңсесе, ошону жетсе болот деген оюм бар. Ал эми мыйзамды алып карасак жана башка франчайзингди алып карасак, же болбосо билим берүү тармагын алып карасак, анткени албетте көптөгөн жетишпегендиктер бар биздин мыйзамда. Көптөгөн тоскоолдор бар, көптөгөн кемчиликтер бар. Бирок ошолор менен деле иштесе болот. Аларды шылтоо кылып эле жумушсуз жата берген туура эмес да. Ошол тоскоолдордун бири мисалы лицензия берүү процесси билим берүү тармагында. Азыр кошумча билим берүүнү Казакстанда дагы, Россияда дагы жана башка көп өлкөлөрдө алып салган. Лицензия алып эле баарын текшерип, жүдөтө берген процесс жок да. Жөнөкөйлөтүп беришкен баардыгын ишкерлерге. Эмне үчүн? Анткени мамлекет тарабынан мектепке чейинки билимди аябай катуу текшерсе болот, мектеп орто билим берүүнү текшерсе болот, 1-класстан 11-класска чейин. Жогорку билимди текшерсе болот, кошумча билим берүү бул эмнени билдирет? Бул кошумча англис тили, чет элдик тилдер, программирование, менталдык арифметика, ылдам окуу ыкмасы, мектепке даярдоо жана башка кошумча эле кружоктордо. Буларга дагы лицензия кылып, анан башка көптөгөн процесстерди жоготуп койсок болот деген бар да. Сунуш менен. Франчайзингди алып карасак болсо, ал жакта деле бизде биздин мамлекетибизде жакшы деңгээлде колдонулбайт, мисалы франчайзинг системасы. Башка мамлекеттерден алып карасак, төмөн пайыздагы субсидия, кредиттер берилет. Ошол именно франшиза бирөө алып ошол ишкерлүүлүктү баштайм дей турган болсо, мамлекеттин деңгээлинде франшиза фестивалдарын өткөрүшөт, мамлекеттин деңгээлинде франчайзилердин укугун коргошот, франчайзерлерге дагы көп жакшы шарттарды түзүп беришет. Анан ошол
франчайзинг маданияты жакшы өнүккөн өлкөлөрдө ал жакта ишмердүүлүктүн дагы пайызы жогорураак да. Анткени франчайзинг менен башталган бизнес бул туруктуураак болот. Анткени текшерилген бизнес модель, текшерилген финансылык модель, күчтүү маркетинг колдоо, юридикалык жактан жакшы жасалган бизнес болот да, бул франчайзинг, франшиза. Ошон үчүн кризистер болгондо дагы франчайзер өзү антикризистик пландарды иштеп чыгып, франчайзер өзү жакшы колдоону көргөзүп, мындай бул жерде командный дух дагы болот да. Бир киши жаңгыз эле жумуш баштагандан коркуп жүрсө, бул жерде команда менен чогуу баштап атпайбы франшизаны алгандачы. Ошон үчүн абдан жакшы система. Багы биздин Кыргызстанда дагы бир жер бар, франшиза деген эмне экенин дагы көбүнчөсү билбей келет да, түшүнбөй келет. Угуп эле жүрүшөт, бирок мындай жакшы жактарын, тараптарын жакшы түшүнө келишпейт да. Ошон үчүн мындай жалпак тил менен айтканда, мисалы бир адамдын ийгиликтүү бизнеси бар болсо, мисалы кафеси, анан ал ичинде баардыгы маркетингдагы жагы бар, финансылык жагы эсептелген, баягы менюсу эң сонун, клиенттери толтура жыйма күнүгө, ушундай ийгиликтүү бизнес болсо, башка киши келип туруп, мен дагы ушундай сеникиндей бизнес ачкым келип атат, мага үйрөтчү, же болбосо мага франшизаңды берчи десе, ал экөө келишим түзүп туруп, анан берки ийгиликтүү ишкер франшизасын берет. Ошол келишимдин негизинде акча төлөгөндүн негизинде анан тигил ишкерди үйрөтүп берет баардыгын. Анан өзүнүн бренди менен колдонгонго уруксат берет. Бренд бул ошол название компаниясынын аталышы. Колдонгонго уруксат берип, баардыгын нөлдөн баштап үйрөтүп берип, тигил адамды дагы ийгиликке жеткирет да. Мына ушул система франчайзинг системасы. Абдан жакшы система. Муну менен баягы борбор каалабыздагы эң ийгиликтүү бизнестерди баардык региондорго жеткирсек болот. Ошондой болотчу. Анан дагы тышкары чет өлкөлөргө биздин технологияларды экспорттоого жакшы шарт түзүп берет. Мисалы Академия Роста Россияга сатты франшизасын, Өзбекистанга, Тажикистанга, Афганистанга сатты. Бул экспорт технологий. Муну өнүктүрсөк, мамлекетибизге биринчиден капиталдын агымдары көбөйөт, экинчиден жакшы жумуш орундары түзүлөт, үчүнчүдөн региондордун өнүгүүсү ылдамдайт да. Ошондо. Жакшы. Негизинен айымдарга кандай мындай тоскоолдуктар болушу мүмкүн, же андай деле тоскоолдук жокпу? Анан дагы мисалы биз кандайдыр бир жумуш баштаар алдын баардыгын материалдык жакка тыкап коебуз го. Акча жок деп, алыш керек, кредит алыш керек, анан да кандай бизнес ачыш керек депчи. Буга да көз карашыңыз кандай? Эми айымдарга кандай тоскоолдук болсо болот? Эгер биз сиздер менен жанагы первобытный общинный стройдо жашасак, илгерки бүт баарын тең физикалык өзүңдүн физический труд менен тапсаң, мисалы мамонтты барып өлтүрүп келип анан жеп, же болбосо охотага чыгып деген сыяктуу болсо, анда мен мындай салыштырмакмын да, айымдарга оор болот анткени мырзалардын күчү көбүрөөк анан депчи. Азыр деген баардык суроолор мындай келишим түрдө, орусча айтканда за столом переговоров баардык суроолор чечилип атат да. Анан компьютердин үстүнө отуруп эле өзүңдүн манжаларың менен эле тыпылдатып эле иштердин баарын бүтүрсөң болот да. Ошон үчүн айымдарга мырзалардан баягы жаман шарттар бар, же болбосо ушундай тоскоолдор көп деп айткандан мен алысмын. Бир гана баягы табиятка каршы чыга албайсың да. Айымдардын өзүнүн үйдө түйшүгү бар, үй бүлөсү бар, балдары, домашний быт, үйдүн баягы уютизация деген нерселер айымдарда болот да көбүнчө. Анан ошол жерден алып мындай жетишкенге оор болуп калышы мүмкүн, мисалы. Анан бирок баары бир деле политика тармакта болгондо, мисалы бир кандайдыр бир тоскоолдор болушу мүмкүн да. Анткени политикада бизде мырзаларды, айымдарды квота киргизип атып, араңды атып киргизип атабыз айымдарды. Бул ушул жакта бир укуктардын тең болбошу көрүнүш бар. Бизнес жаатында аябай эле баягы
басылтып же ушемление кылып эметкен Кудайга шүгүр Кыргызстанда андай жок. Башка коңшу өлкөлөрүбүздө болсо керек, бирок Кыргызстанда Кудайга шүгүр. Бул жерде бир гана аракет кылсаң, баягы жакшынакай өзүңдү алып жүрө алсаң, жакшынакай суроолорду, сүйлөшүүлөрдү, жанагы өнөктөштүк кура алсаң, жакшы эле иштеп кетсе болот. Бизде мисалы баягы тяжелый промышленностьты өнүктүрүп келатканда айымдарыбыз көп, аябай кызыктуу ишкер айымдарыбыз көп. Ошондуктан ойлойм, айымдарда даже мындай эме деген бар, гибкость бар, көп жерде многофункциональность бар, көп ишти бир алып кете алган жөндөм. Көп жерде баягы сүйлөшүүлөрдү дагы жакшы жүргүзгөн жактар бар. Көптөгөн преимуществолор бар да айымдардачы. Ошолорду өзүнүн күчтүү жактарын колдонуп иш алып барса жакшы эле болот го деп ойлойм. Анан бир гана үй түйшүгүн жана балдардын тарбиялоосун, өзүнүн балдарынын билим берүүсүн жолго алып кетсе жакшы болот. Жакшы. Экинчи суроомо кандай жооп бере аласыз? Ошол эле бардык нерсени материалдык жакка жатканыңызга. Көбүнчө адамдар бизнес баштаганга акчам жок болуп атат, мага чоң инвестиция керек эле, $100,000, $50,000, $20,000 деп эле издеп жүрүшөт инвестициянычы. Мен көп адамдарга айтат элем, кичинеден баштап көргүлө. Бир 10,000 сомдон баштап, анан ошону көбөйткөнгө аракет кылгыла деп айтам. Анткени көптөгөн бизнестер мисалы кичинекей акчадан башталган. Жанагы Nike фирмасы бар, спорт бут кийимдер, спорт кийимдер. Ошол $50 менен башталган бизнес. Ошонун негиздөөчүсү атасынан $50 карызга алып, анан кийин бир базардан бут кийимдерди алып, кайра сатып баштаган да. Андан кийин ошентип атып өзүнүн фирмасын ачып, Nike болуп, анан ошол капиталды көбөйтүп, азыр канча деген миллионный компания, миллиард. Анан бизде Кыргызстанда Улоло деген да компаниялар бар. Билсеңиз керек. Ошол компаниядагы көптөгөн жерде негиздөөчүлөр айтып жүрөт. Биз 10,000 сом менен баштаганбыз деп айтып жүрөт. 10,000 сом менен башташкан ошол бизнести. Ошондуктан бизнести башташ үчүн көп эле материалдык жакка такап капитал издей бербей, кичинекей акча менен да баштап көрсө болот деген теория жагат да мага. Бережливый стартап деген түшүнүк бар. Ошол андан сонун система астан баштап көбөйтүп анан иштеп кеткен. Анан биздин көптөгөн инвесторлорубуз бар. Биздин өлкөдө көрүнүктүү Салымбеков мырза, Жумадил агай жана башка мелер айтып калышат. Акча сурап эле келе беришет, $100,000 бере калгыла, $200,000 бере калгыла деп анан бирок алар өзлөрү баштап атканда андай акча менен баштаган эмес. Ал өзлөрү ошондой кичинекей бир нерсе менен баштап көбөйтүп кетишкен да. Анан күлө беришет, ошол эмне үчүн ошентип баштаса болбойт депчи. Жакшы. Кийинки суроо, айымдарды бир аянтчага чакырып чогуу иштөөнүн маанилүүлүгү тууралуу айтып берсеңиз. Эми жакшы инициатива. Анткени тажрыйба алмашат, бири-бирин колдошот, бири-бирин үйрөтүшөт, көбүнчө эле айымдар советтерге муктаж. Анан тажрыйбасы көбүрөөктөр жаңы баштап келаткандарды үйрөтүп, насаат берип, колдоп, жардам берип жүрсө бул жакшы көрүнүш. Анткени бирөөгө жардам берсең, ал 10 эсе кайра келет дегенге мен ишенем. Болгону бул жерден тажрыйба алмашуу. Жакшы. Коалициянын ишмердүүлүгү канчалык актуалдуу деп ойлойсуз? Коалициянын иши эгер конкреттүү көйгөйлөрдү алып ошону чечкенге, ошону чечүүгө үстүндө иштесе, актуалдуу деп ойлойм. Андан керек. Анткени ишмердүүлүктү айымдардын арасында өнүктүрсө, эгер региондордо борбор калабызда аялдардын укугун коргосо, керек болсо мыйзам деңгээлинде бир жакшынакай системаларды, льготаларды айымдарга киргизсе абдан жакшы. Анткени күчтүү айымдарыбыз аз, калгандары баягы эме болуп калышы мүмкүн да, жабыр тартып калышы мүмкүн. Ошон үчүн аларды коргоп, аларга жардам берип, коалиция ошентип иштесе абдан актуалдуу
Негизи Кыргызстандагы ишкер айымдардын өз потенциалын колдонуу деңгээлин кандай баалайт элеңиз? Бир 20%, 15%. 20% дегенде бул аябай оптимистический прогноз болуп калышы мүмкүн. Андан деле төмөн болушу мүмкүн. Анткени бизди кичинебизден башкача билим берип коюп атышат да. Мектептен эле канаттардын баарын сындырып баягы потенциалын ачканга эмес, наоборот бир рамкаларга киргизип, наоборот бир башкача бир системага киргизип тарбия берип коюп атышат да. Ошон үчүн Кыз кишине сен 40 үйдөн тыюу, анан дагы башка деген нерселерди айтышып. Ошондуктан пайызы төмөн. Башка мисалы башка өлкөлөр деп айтпай эле коеюн, менин түшүнүгүмө салыштырмалуу пайызы төмөн. Жогорулатыш үчүн эмне кылыш керек? Ошондо мектептен башташ керекпи? Мектептен эмес, үйдөн башташ керек. Төрөлгөндөн баштап эле ошол лидерлик сапаттарын өнүктүрүп, ишмердүүлүктү өнүктүрүп, баягы кенен, баягы свобода деген эркиндик берип, ошол эле учурда тарбиясын дагы берип, бирок ой жүгүртүүсүнө эркиндик бериш керек да, ой жүгүртүүсүнө. Анан бардыгы сенин колуңан келет. Сен абдан акылдуусуң, абдан сулуусуң, абдан сонунсуң деп өнүктүрсө, мотивация берип ошентип чоңойтса, бала ошондой эле чоңоет да. Сенин колуңан баары келет, сен бардыгына жардам бере аласың деп ушундай туура түшүнүктөрдү сиңирип, экологияга мамиле туура кылганды үйрөтүп, өзүнө, бир туугандарына, чөйрөсүнө, баягы сообщество, коомчулукка дагы туура кылып чоңойсо, менин оюмча ошол жакшы болмок да. Анан кыз деген антпеш керек, кыз деген өтпеш керек дегенди көп айтышат дагы, башка жагын айтканды унутуп калып атышат да. Анда жалпы көрүүчүлөргө кайрыла кетсеңиз болот. Кантип ишкер болуш керек, кантип сиздей ийгиликтүү айымдардын катарын толукташ керек? Эң негизгиси каалоо болсо, анан аракет болсо бардыгы болот. Аракет дегенде системдүү түрдө аракет керек. Мен 2015-жылдан 2017-жылга чейин 2 жыл мен бир дагы күн выходной албай иштегем. Бир дагы күн дем алыш болгон эмес мага. Дем алыш күнү дагы воскресенье күнү эртең менен келип өзүм сабак берчүмүн. Өзүм окутуп, өзүм бардыгын жасап, анан ошол эгер каалоо болгон үчүн да, мен деле ошондо чарчап кеттим, аябай деп мага андай ощущение болгон эмес, сезим, чарчаган сезим, энергия көп болгон. Анткени натыйжалар жакшы болсо керек. Ошондуктан постоянно окуш керек. 40, 50, 60, 70ке чыкса дагы адамдар окуш керек. Анткени дүйнө жүзү постоянно өзгөрүп атат. Экинчиси ошол окуудан алган билимди алып келип практикада ишке ашырып көрүш керек. Окуп коюп эле эч нерсе кылбай койсо ийгиликке жетпейт. Ошон үчүн келип кайра иштеш керек. Учурда 21-жылдын 19 декабрынан баштап айым ишкер айымдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча жана ошол гендердик теңсиздикти жоюу боюнча коалиция түзүлгөн. Бул коалицияга 22 уюм кирген учурда. Булар көбүнчөсүндө бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү, айымдардын бизнес ассоциацияларын жана ошондой эле айымдарга колдоо көрсөткөн бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү коалицияны түзүштү. Учурда бул коалициянын негизги максаты ушул айымдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, укуктарын коргоо жана ошол ар кандай барьерлер менен ар кандай көйгөйлөрдү чечүү болуп эсептелинет жана гендердик теңсиздикти жоюу. Биз коалиция уже 21-жылдан баштап азыркы күнгө чейин көптөгөн иш-чараларды өткөрүп келди. 11-марттан 16-мартка чейин региондорго барып көптөгөн ишкер айымдар менен жолугушуу өткөрүштү. Бул жолугушууларда айымдар кандай көйгөйлөр менен азыркы учурда беттешип жатышат, каршылашып жатышат, ушуну сүйлөшүп алар менен маектешип келишти. Көбүнчөсүндө учурда азыр аялдар стереотиптер менен, экономикалык, социалдык көйгөйлөр менен
беттешип келип аткандыгын айтышты жана ушул сыяктуу жолугушуулар бүтүн мамлекеттин ар кайсы булуң бурчунда өткөрүлөт. Бул встречаларга ар кандай ошол иште ар кандай жаатта иштеп жаткан ишкер айымдар келип катышып кетишсе болот. Жана бул барьерлерди билип коюп эле гана эмес, аларды чечүү максатында бул коалиция түзүлгөн. Буюрса ушул өкмөт менен биргеликте, министерстволор менен биргеликте ушул көйгөйлөрдү чечүү боюнча повестка, улуттук повестка иштелип чыгып, ушул боюнча иштер болот деген үмүттө коалиция иштеп келип атат. Бул коалицияга негизинен Wage демилгеси колдоо көрсөтүп атат. Wage бул айымдар жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деген дүйнөлүк инициатива болуп эсептелет. Бул инициативаны көптөгөн уюмдар ишке ашырып келип, биз көбүнчөсүндө эксперттердин колдоосун жардам беребиз, колдоосун сунуштоо боюнча. Ошондой эле баардык маалыматтарды, көптөгөн маалыматтарды биз өзүбүздүн баракчаларда бөлүшүп келип жатабыз. Эгерде сиздерге кызыктуу болсо, ошо Wage Central Asia деген ат боюнча Instagram, Facebook, Telegram менен кирип маалымат алсаңыздар болот. Жана көптөгөн айымдар биздин коалицияга кошулуп, өз мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, жана аларда кандайдыр бир ушул проблемаларды чечүү жолдору бар болсо, сунуштаса болот.